Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Энелер мектебинин программасынан Энелер мектебинин максаты, мааниси тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Энелер мектебинин максаты: балдардагы бардык жакшы сапаттардын көпчүлүгү энелерден өткөнүн эске алып, айыл жергесиндеги энелерге үй-бүлөдө балдарды мектепке даярдоо, акыл-эс, адеп-ахлактык тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү. Үй-бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башка таанып билүүгө, билим тарбия алууга зарыл сапаттарын калыптандыруунун эң жөнөкөй жолун, ыкмаларын үйрөнүү. Энелерге, айрыкча жаш энелерге балдарды тарбиялап өстүрүүгө кызыгууну, жоопкерчиликти ойготуу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, азыркы шартта көпчүлүк балдардын 60% балдар бакчасына барбагандыгын эске алып, балдардын мектепке чейинки даярдыгын үй-бүлөдө толтурууга аз да болсо энелерге көмөктөшүү. Энелер мектебинин түзүлүшү. Энелер мектебинде 1-класстан баштап 11-класска чейин ар бир класстын жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен темалар өтүлөт. Окутуу тездетилип же болбосо кыскартылган жана кеңейтилген программа менен өтүлүүсү мүмкүн. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Энелер мектебинин башкы багыттары жана мазмуну тууралуу кыскача кеп кылабыз. Машыгуулар атайын программа негизинде өтүлөт. Бала тарбиялоодо эненин милдетин жана ролун түшүндүрүү. Билим, тарбия баалуулугу. Энелердин өздөрүнүн үй-бүлөлөрүндө балдарга татыктуу таалим тарбия берүү. Мектепке балдарды даярдоо жөнүндө билим, маданият деңгээлин көтөрүү. Балдардын психофизиологиялык, интеллектуалдык өсүү, мыйзам ченемдүүлүктөрүн үйрөнүү. Окуучулардын мектепке даярдыгын айрым проблемаларын анализдеп, кыйын абалдан чыгуу боюнча иш-чараларды түзүү, проблемаларды чечүү жолдорун үйрөнүү. Ата мекендик, дүйнөлүк жакшы тажрыйбаны үйрөнүп, чыгармачылык менен пайдалануу жолдорун иштеп чыгуу. Дене боюн, акыл-эсин, сезимин, адамгерчилик асыл сапаттарын өстүрүүнүн методикасын үйрөнүп, сынактан өткөрүү. Элдик педагогиканы үй-бүлө тарбиясында пайдалануу. Мыкты үй-бүлө, үлгүлүү эне тажрыйбасын үйрөнүү. Балдарды ар тараптуу өстүрүүчү методдорду өздөштүрүү. Дарыгер, тарбиячы, мыкты эне, мыкты окуучу жана башкалар менен жолугушуу уюштуруу. Мыкты эне, мыкты үй-бүлө, мыкты сабак даярдоочу бөлмө конкурстары өткөрүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда сиздер Энелер мектебинин максаты, мааниси, түзүлүшү тууралуу маалымат алдыңыздар. Агайдын 25 жылдык педагогикалык эксперименттин натыйжасында мына ушул Энелер мектебинин программасы түзүлгөн. Ата-энелердин педагогикалык маданиятынын өсүүсүнө, үй-бүлөдө бала тарбиясы маданиятын киргизүүгө өбөлгө болгон программа. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.